Керектүү кеп кеңештер, пайдалуу лайфхактар, кызыктуу коноктор көрсөтүүбүздүн ар бир чыгарылышында айымдарга арналган ар тараптуу маалыматтар менен бөлүшүп келебиз. Аялдар ааламы Арузат бүгүн да түз эфирде. Саламатсыздарбы? Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашоо, жыргал. Иште, окуу, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солоолуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Арузат. Мен бүгүн кызыктуу маалыматтарды окудум да. Өлкөбүздө эркектердин санына караганда аялдардын саны көбүрөөк экен. Мисалы, жалпы аялдардын саны өлкөбүздөгү 9,6%-ын түзөт экен. Анын дагы бир маалымат, жогорку билимдүүлөрдүн арасынан дагы аялдар басымдуулук кылат экен. 28% аял жогорку билим алган экен, ал эми эркектерден болсо 19% жогорку билимдүүлөр экен. Демек, аялдар көбүрөөк жогорку билимге алууга умтулушат экен да? Ооба. Аны менен катар улуттук статистиканын маалыматына таяна турган болсок, Кыргызстанда бир жылдын ичинде 50 миңден ашуун кыздар турмушка чыгат экен. Аны менен алардын күнүнө 5 сааттан ашуун убактысы үй тиричилик менен өтүп кетет экен да, 5 сааттан ашуун убактысы. Аны менен чогуу бирдикте 24 жаштан 25 жашка чейинки көпчүлүк айымдар жаш курагы баланы тарбиялоого, аларды төрөөгө өйдө турган болсо, турмушка чыккандардын, турмуш кургандардын жаш курагы 20дан 29 жашка чейин түзөт экен. Ого, көрдүңөрбү кандай кызык маалыматтар, Ал эми биз болсо бүгүн аялдардын саламаттыгы тууралуу сүйлөшүүнү туура көрдүк. Анткени аял саламаттыгы бул улут саламаттыгы. Дени сак аял албетте дени сак баланы төрөйт эмеспи? Андыктан анан негизи эле мындай кыз келиндер арасында баягы шыбырашып, майда, бирок мындай чоң көйгөйдү жаратуучу маселелер көп. Албетте аны айтпай койсок болбойт. Антпесе чоң маселе жаралып кетиши мүмкүн, туурабы? Андыктан биз бүгүн дал ушул аялдардын саламаттыгы тууралуу сүйлөшүү үчүн студиябызга врач-гинеколог Айпери Саурбекованы чакырып койсок, келиңиз. Кош келиптирсиз. Саламатсыздар. Төрдөн орун алыңыз. Ыңгайлуу болуп отуруп алыңыз. Биз ушул бүгүнкү бизди көрүп жаткан айымдар менен гинекология жаатында сүйлөшөлү деп чечтик. Ушул теманы козгоону туура көрдүк да. Негизи көп эле учурда аялдар мындай доктурга кайрылууну туура деп сынай беришпейт да. Көп учурда баягы эң акыркы бир мындай айтканда баскычка жеткенде гана доктурду эстейбиз да. Негизи гинекологияга кайсыл убактан баштап кайрылуу зарыл? Гинекологияга көбүнчө, мисалы үчүн азыр айтып атпайсызбы, өтүшүп кеткенде анан барабыз деп. Негизинен алдын алып туруш үчүн көп ооруларды ар бир аял өзүн сүйүп, өзүн сыйлап, бир 6 ай сайын барып көрүнүп турганы жакшы. Анан эгерде ага чейин, мисалы үчүн 6 ай сайын болбосо, мен 6 айда барышым керек дебестен, эгерде ага чейин бир нерсе кабатыралып, ден соолугун кыйнап баштаса, өзгөчө ушул женский жактан, анда ошого карабастан деле барып көрүнө берсе болот. Канча жаштан баштап барып туруш керек? Мисалы үчүн бизде ойлойт да, гинекологко барса, көбү тейлеги эле го барганга болбойт деген ушундай түшүнүк болот. Көпчүлүк уялышы мүмкүн, барбашы мүмкүн, жада калса ата-энеси апасы ээрчитип келсе дагы уялышы мүмкүн да. Бирок андан алар кантсе дагы болочокто эн эмеспи, өзүнүн ден соолугуна кам көрүш керек. Кээ бир энелер ушундай энелер бар, кызын жок, мен муну көрсөтүшүм керек. Болочокто эне азыркы учурдан баштап мен кабатыра алам деп алып келишет. Ушундай энелер дагы бар. Ошого кыздарды тарбиялаганда, баягы суроолору жаралса, же кандай бир ичтери ооруп баштаса, дене түзүлүшүндө, мисалы үчүн өсүп баратканда өзгөрүүлөрү болсо, анан эң өзгөчө бул этек кир келген мезгилде. Этек кир айызы келгенден баштап, эгерде аларда катуу ооруса, көлөмдөр көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, алар кыйналат, мектепке баргандан же эч кимге айта албайт, кыздар менен деле сүйлөшөлү десе, эмне норма же норма эмес экенин билбейт. Мына ошол учурда энелер менен жакын болуп, эгер ушундай учурлар байкалса, анда алып барып көрсөтүп туруш керек. Бизде ушундай учурлар болот.
тубаса болгон кисталардын түрлөрү бар да. Ошол менен келет, может 20-25 жашында күйгө тийгенден кийин анан УЗИге барса, анан билинген. Ошон үчүн аларды эрте көрсөтүп турганы жакшы болмок. Демек, кыздарды балакат кезинен баштап эле гинекологко көрсөтүп туруу зарыл экен да. Негизи баягы сиз айтып кетпедиңизби? Гинекологко 6 ай сайын көрүнүп туруш керек деп. Бирок бул көрүнбөй жүргөн аялдар аябай көп да. Негизги симптомдор кайсылар? Кайсы симптомдор болсо сөзсүз түрдө кайрылыш керек? Барыш керек деген. Мисалы үчүн статистикага алып карасак, эң көп кездешкен көйгөйлөрдүн бири болуп, бул баягы шамалдоо, сезгенүү деп коет бизде. Ошол болсо, ооруса же баягы суюктуктун көп келип калуусу, алар нормада да болот, норма эместери дагы бар. Но ушул учурда өздөрүн кабатырланышса, барышы керек, беспокоить этсечи. Андан кийинки орунда баягы этек кирдин бузулуусу көп кездешет. Эгер этек кири өзүнүн убагынан кечигип же эрте келе берсе, оорутуп келсе, келгенде дарысы жок, ичип баягы дарысы жок жатып калса, иче албаса да, анда барып кайрылыш керек. Анан турмушка чыккандан кийин баягы бойгон бүтүүдө. Эгерде бир жыл ичинде боюнда болбосо да, баягы регулярный баягы жашоо болуп, боюнда болбосо, анда ошол учурдагы дагы анда дарыгерге барып кайрылышы керек. Аялдардын ден соолугу эки фактордон улам бузулат экен да. Ички жана сырткы фактордончу. Сырткы факторго бул гигиена кирет экен, тканьга болгон аллергиядан кирет экен. Аллергия болгондон улам дагы аялдын ден соолугу бузулат экен да. Ал эми ички факторлор булар кайсылар? Эмне ички фактордон улам аялдын ден соолугуна залал тиет? Мисалы үчүн именно бул гинекологиялык жактан алып карасак, мен мындай кылып бөлүп коет болчумун да. Мисалы үчүн психологический жактан деле аял кыйналса, психотравма алса деле көбү кыйналышы мүмкүн. Ушул учурдан дагы баягы боюнда бой кыйналып жүргөндөр бар. Жакшы уктабаса, түнкү жумушта иштесе, гормондору бузулуп кетет. Кечке стресс боло берсе дагы гормондору бузулат. Анан баягы жер которгон учурлар, анан тамактануу. Тамактануудан дагы бизде билесиздер, баягы железодефицитный состояние, темир жетишсиздиги көп катталат. Йод дагы биздин зонада жетишсиз болгондуктан витамин жетишсиздик же туура эмес тамактануудан, андан сырткары адам өзүн баягы эс албай кулап калганга чейин аябастан иштей берсе да, баягы убагында эс алып, ошол режимде сактап туруш керек болот. Ал эми дагы женский жактан ооруга алып келгендер деп эсептесек болот, баягы эгер бөлөк органдарында оорулары бар болсо, мисалы үчүн баягы баардыгыбызга эле белгилүү болгон бул зоб же бул ашыкча иштөөсү, ошол калкан безин же тескерисинче жетишсиз иштесе, ушундай аялдын ден соолугун бузуп коет. Анан ушулардын алдын алыш үчүн чен баягы түштөн кийин барып аракет кылгондогуча эрте алдын алып койсо, көп жеңил дагы болот. Көп оорулардын алдын алат экен да. Канча болду ушинтип ооругансыз кетсе, 4 жыл же 1 жыл болду же көп болуп калды, даже канча экенин дагы билбей ушинтип кайрылган учурлар дагы болот да. Ошого айтат элем, убагында кайрылып, алдын алган барьер жакшы болот деп ойлойм. Негизи жанакы айтып кетпедиңизби, сонун нерсени айттыңыз да, психосоматика. Мындайча айтканда, стресстен деле, стресс же болбосо кандайдыр бир үйдө уруш жанжал болсо, мисалы, ал деле аялдык ден соолугуна таасир тийгизет. Жада калса, мисалы үчүн, жаш кыздар жаңы окуу жайга келет, 11-ди бүтүп, баягы ата-энесинин алдынан чыгып келди же биринчи курска келсе, баягы мектепте аяган мугалимдери эми жок, бул жакта кыйналып, ошол учурда дагы буларда этикирлерге дагы бузулушу мүмкүн. Анан түнкү иштегендерде, жер которуп кеткенде дагы сиз айткан аз жогоркуда учурлар болсо дагы бул сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Ушундай болуп, этек кирим жок, же кечигип атат, же келбей жатат деп келгендер бар, аны жакшылап сүрүштүрүп келсе, стресс алган болот. Бул эң катуу стресстердин бири болуп, бул жакын адамын жоготуу. Или жакындарынын бирөөсү ооруп аткан болсо, ага улам кантида калат бир ошентип атып гормондору бузулганга чейин жеткизет. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, түнү да иштесе дагы аялдын ден соолугуна залаласын тийгизиши мүмкүн депчи. Анан азыркы учурда көп эле да күнү түнү иштеп аткандар, базарда иштеп аткандар дагы көп, оор жүктөрдү көтөрүп иштеген да аялдар көп да. Анан оор көтөргөн бул аялдын аялдык ден соолугуна кандай таасирин берет? Эң жакшы тема козгодуңуз, баягы оор көтөргөн деген. Мен бул боюнча айтып өтөт элем, көбүнчө аялдардын жыныс органдары өзгөчө жатын ылдыйлап калуусуна кийин барып заара кармалгысызга алып келет. Мисалы үчүн көптү төрөдү же балдары салмактары чоң болуп калды,
төрөт учурунда баягы ар кандай разрывтар менен төрөлүп, анан ситик кармабай калдым дейт. Бирок ушулардын баардыгы жок болсо деле аял киши баягы тиричилик күнүмдүк эмеде өзүн аябастан көп килограмм көтөрүп алса, жүк ташышы мүмкүн, көтөрүшү мүмкүн оор нерселерди, или бирөөдү балким үйүндө карашы мүмкүн, оор көтөрүп жаткызып. Ошол учурда дагы жыныстык органдар жатын ылдыйды карап, ылдыйлап баштайт. Анан аялдар бир эле бул оорду көтөрбөстөн 9 ай баласын көтөрөт. Андан кийин колго көтөрөт. Бел ооруларына баягы омуртка тутумуна дагы өзүнүн эмеси болот. Ошого этият болуш керек. Анан жасабаңыз мындай десек айтат да, бул күнүмдүк тиричилик айла жок депчи. Өзүн аяш Бирок керек. мүмкүн болушунча аягынга аракет кылыш керек. Себеби практикада мында көп кездешет ошол зара кармабастык боюнча чатын ылдыйлап, анан бүт сурап келсек баары жакшы да, анан ооба дейт, апам оор көтөрөт же ооба мен оор көтөрөм деген учурлар көп болот. Демек ошол нерсе физикалык жактан дагы оор көтөрүү бул сөзсүз түрдө аялдык саламаттыкка болбойт. көрдүңүздөрбү, көптөгөн факторлор таасирин тийгизет экен да. Керек болсо түндө уктабай койсоң деле бул да болсо бир гормондорго таасирин тийгизет, туурабы? 2 күндөп, 3 күндөп уктабай, суткадан сутка дежурстволордо болуп нөбөттө баягы жумушка берилип кеткендер бар. Же айла жоктон барышы мүмкүн ага делечи. Но эс алууну дагы ордун коюш керек. Анан акыркы учурда байкап көрсөк, гормондор бузулган аял кишилерди да көп байкайбыз да. Гормондор эмне себептен улам бузулат? Алардын залакасы кандай? Гормондун бузулуусу организмге тийгизген залакасы барбы? Ооба, гормондор мисалы үчүн бизге көзүбүзгө көрүнбөгөн менен, бирок өзү жөнүндө белги берет, сигнал берет. Мен бузулуп атам, мен карагын, менин организм кыйналып атат деп. Эң көп бузулган гормондордун катарына бул пролактин гормону көтөрүлүп кетиши мүмкүн, мужской гормон деп коем, бул тестостерон. Анан көбүнчө могул щитовидкадан, зоб боюнча тоже баягы гипотиреоз или гипертиреоз, билесиздер, баягы богок деп коет. Ошол оорулар дагы организмге чоң таасирин тийгизет. Эми кантип белги бериши мүмкүн? Биринчиден, бул аялдын өзүнүн маанайы дагы, ошол гормондор бузулса, көңүлү жакшы болушу мүмкүн, же эчтеке кылгысы келбей, өзүн мындай кичине жата турсам же баягы жалкоо сыяктуу болупчу. А так өздөрүн ойлойт, мен жалкоомун же мындай деп. Жок, балким ичиңизде бир нерсе жакшы эмес болуп аткандыр, кабар алыш керек. Ал эми этек баягы эркек гормону көбөйүп кетсе, анда денеде өзгөрүүлөр пайда болуп баштайт. Кең далуулуу болуп, же баягы ашыкча түктөрдүн чыгуусу. Ал эми баягы зобто, гипотиреоздордо дагы зат алмашуу өзгөргөндөн аялдар көпчүлүгүбүзгө биле бул белгилүү, өздөрүнүн маанай жагынан дагы көп эме байкашат. Ички зат алмашуулар өзгөрөт. Ушул бүт гормондордун бузулгандары келип этек кирди бузат. Бала токтобостукка алып келет, ичинен же өспөй калып, чарчап калышы мүмкүн. Жана баягы бойго бүтүргөндө көйгөрлөр жаратат. Андан сырткары баягы бар гормондор бузулганда бизде 1-2 учур болот, баягы ашыкча салмак кошуп баштап. Ашыкча салмак. Бул да гормондордон көз каранды экен да. Ашыкча салмактуулук, айтат элем, бул оорулардын башаты. Оорунун эмес, оорулардын. Бир жолу ашыкча салмактуулук болду, ал биринин аркасынан бардык ооруну жүр сен да деп ээрчитип алышы мүмкүн. Ошон үчүн бул менен тоже күрөшүш керек. Ошо гормондорду калыпка салуу үчүнчү эмнеден баштаса болот? Биринчи витаминдерден ичип баштап эле гормондорду калыбына келтирсе болобу же дароо эле гормондордун дарыларын ичиш керекпи? Биринчи мен айтарым, бизде билесиздер, биз мисалы үчүн гинеколог эндокринологбуз, дагы кесип бар, баягы эндокринолог деген. Биз гинеколог эндокринологдор именно гинекологиялык жакта женский гормондор боюнча иштейбиз. Ал эми общий эндокринологдор мисалы үчүн зоб болобу, сахарный диабет өздөрүнүкү бөлүнүп кетет. Анан менин айтарым, ушул гормондор бузулду десе, бул чоң тема да, ичинен кайсынысы экенин билиш керек. Айтарым, биринчи өзүнүн специалистине барыш керек. Барып, алар карап, биз эми карап көрөбүз сырткы келбетинен, анализдеринен, тапшырган текшерүүлөрдүн көрүп туруп, анан ушул гормонубуз да бузулуу бар экен. Билгенден кийин анан причинасын тапканга аракет кылабыз. Эмне себептен ушул чыкты? Көбүнчө причинасы менен издесек, анда дарылоо кичине жеңилирээк болот да. Симптоматический кылбастан эле
билип тактап эмнеден болуп атат, балким темир жетишсиздиги, балким йод, балким баягы сиз айткандай стресс болушу мүмкүн, ошолордун баардыгын карап көрүп, анан ар биринин өзүнүн баягы ар бир кулпуга ключу бар деген сыяктуу анан өзүн дарылаш керек. Менин эмен боюнча үйдөн эле баягы көпчүлүк учурда ушул жетишпейт экен деп өз билдимге салып дарыланышкандар болот, андай болбойт. Ооба. Биринчи текшерип, анан кийин жол башчыны кылып алып туруп, ошо менен дарыласа. Ошонун аркасынан кетиш керек экен да. Себеби өзүм билдим кылып туруп кеткен болбойт. Ошондой. Дагы да көп айымдардын көйгөйү мезгилсиз бала күтүүдөн бир кандайдыр бир ошону сактанабыз деп көптөгөн манипуляцияларды кылып алышып, анан кийин алда бир көйгөйгө жаралат экен да. Биринин артынан бири да. Ошол тууралуу да айта кетсеңиз, кантип сактанган туура болот? Биринчиден баягы бойдон алдырууну сактануунун жолу катары колдонбош керек. Айтып коет эмеспи, үй бүлөнү пландаштыра алсаң, бала аман, эне аман, анан улут эл аман дегенде. Ошого биринчи сактануунун жолдору көп. Ар бир аялга муну жекече түрдө тандап бериш керек. Мисалы үчүн бирөө айтышы мүмкүн, мен 1 жылдан кийин уже төрөгөнгө даярмын, 1 жылдан кийин пландай берем. А кээ бир айтышы мүмкүн, жок, эже мага 5 жыл. Же менин ден соолугум, жүрөгүм, бул омуртка сөөгүттөрүмдө көйгөй бар, ушул жакшы болсо анан көбүрөөк убакытка деши мүмкүн. Же мага бул дарыны ичкенге болбойт десе, анан ар бир аял менен отуруп, кеңешип, сүйлөшүп, ага каршы көрсөтмөлөрү болот. Бая мурда буттарынан тромб алдырган учурбу, инфаркт, инсульттары жокпу, кошумча оорулар жокпу, бул дарыны берсем сактануу жолу болобу, тандап берип туруп, анан кийин сизге ушул болот деп айтасыз. А так көбүнчө көп сурашат да, эң жакшы метод айтып коюңуз. Ошону эле колдоно берели деп. Мындай жалпылап айтып койсо, элдер ошону барып колдонсо деп жок. Ар бир аялга жекече түрдө тандап бериш керек. Анан баягы кээ бирлер сурайт, ошондой бойдон алдырган эме дары ичти, мага зыян эмеспи деп. Менин айтарым, ошол дарыны ичкенге караганда бойдон алдыруу сиздин организмиңизге андан да көбүрөөк зыян келтирет. Себеби организм эми баланы кабыл алдым деп даярданат, анан эле караса сбой. Жок, алдырып эт. А бул бир гана ошол аялдык жагына эмес, баягы эмчек ооруларын деле алып келиши мүмкүн. Андан кийин ал балким бала пландайм десе, кийинки эме тукумсуздукка да алып келип коюшу мүмкүн. Эти кирлерин бузуп коюшу мүмкүн, же жандай залалдуу ооруларга. Ошон үчүн айтарым, көбүрөөк алдын алган жакшы го деп. Пландаштырып. Эми бирок азыркы учурда эмнеси сүйүндүрөт? Жаш болсо дагы мындай, может жаш 28 же 32, канча балаңыз бар десе, 4 же 5 деп мындай кубандырат да ошол жагычы. Анан кээ бир учурда бир канча балаңыз бар деп келсек, ол эжелер 6 төрөт, эми көп балалуу болуп, ден соолугун текшерип келсеңиз жакшы. Ушул жактары мындай кубандырган учурлар. Көп балалуу болуп, анан дагы өзүнүн ден соолугуна кам көргөн айымдар көп болсун, Себеби аялдардын органы өзүнүн кызматын жакшы аткарса, баягы аткарып өз убагында, ал дени сак жакшы жүрөт. Мен иштебей жатам деп өзүнүн ооруларды алып келбейчи, себеби полиптер пайда болот, кан кетүү пайда болот, көбүнчө 40 жаштарга келгенде кровотечение менен келгендер бар, гиперплазия, миома болуп кээде ушуга чейин жеткирет, сиздин жатыныңызды албаса болбой калды дегенге чейинчи, ушул көп оорулардын бул баягы өтүшүп кеткен баскыч экен да, Ооба. Эми медалдын бул жагын карасак, баягы балалуу боло албай жүргөн дагы, бул дагы гормондордон көп көз каранды болот да. Туура? Эми балалуу болбой жүргөндөрдөн эки чоң топко бөлүп койсок, эркек жакта күнөө болот, анан аялдар жакта. Аялдар жагын биз ошол боюнча кеңири айтып өтөлү. Биринчи, бул аялдарда ошол гормондор. Бул бир группа болуп өзү бөлүнөт. Гормондордун бузулуусу, ошол жогоруда санап өткөн бир нече гормондор. Андан кийин аялдарда көп кездешет жатын түтүкчөсүнүн жабык болуп калышы. Баягы энелик безден уруктук чыгат аялдыкы. Анан ал өтүп келип, эркектик урук менен уруктанып, акырын жылып келип жатынга келип жайгашат. Ошол жылып келген, мындайча айтканда көпүрө же жол жабык болуп калса, ал эч жака бара албай калат. Бала бойго бүтпөйт. Болот кээ бирде ошол жерлер чала жабык же бир аз өтүпсө, анда баягы внематочный беременность болгон учурлар болот.
Бул бойго бүтпөй жаткандагы экинчи учур. Ал эми үчүнчү учурда бул көбүнчө аденомиоз, эндометриоз деген оорулар бар. Бул дагы гормондордон көз каранды болот. Анан мурда операциялары болсо спайкалар болуп, кээ бир учурда двурогая матка, то есть эки баштуу же эки матка дегендер болот. Бул тубаса, аларды биз өзгөртө албайбыз. Мына ошол учурлардан дагы же жатындын ичинде спайкалар болушу мүмкүн. Жатын эки бети бирине баягы бала келип жайгашып өсөм деген жер жакшы эмес да. Анан кийин келип бала дагы жатынды тандайт. Жакшы баягы отурукташып, ошол жерден өсөм депчи. Анан же ал жерде бала отурукташа албастан бойго болбой, же тескерисинче болсо дагы өспөй калып, замерша беременность деп коет, же түшүп калышы мүмкүн. Ошол жатын ичиндеги көйгөйлөр. Андан сырткары ошол баягы жогоруда айтып өткөн калкан безинин көйгөйлөрү. Санап отсак, бул эң көп кездешкен. А так жакшылап андан дагы тереңирээк кетсек, факторлор аябай көп экен да. Андыктан эң негизинен мынакей биздин врач айтып өткөндөй, бардык нерсени алдын ала алган жакшы болот. Алдын ала барып, көрүнүп, ошол учурда убакыттын баарын ошондо короткон жакшы болот. Анткени кийин убакыттын баардыгы көп болуп, анан дагы ар кандай айтып коюшат баягы эң самый ценный лечение дейт. Бул баягы бойго бүтүрүүдөгү, тукумсуздуктагы, төрөбөстүктөгү эң жакшы лечение бул убакыт дейт. Убакыттан уттурбаш керек деп. А эмнеге төрөбөй жүрдүңүз десек, мисалы үчүн 35 болуп калды, жаш 36 жок, биз буга чейин эми бутка туралы дедик, үйгө тиричилик деп. Анан мен элдер менен иштейбиз, өздөрү айткан, же азыр же андан кабар жок, тыйындан же баладан дегенчи. 40 жашта, 45 жашта деле ошол ишти кылып аткарса болот. А бирок 40-45 жашта төрөгөнгө айымдарда тилекке каршы шанс азыраак деңиз да. Мына дал ушул учурда айта келе турган нерсе, биздин көрсөтүүбүздү колдоп жаткан биздин өнөктөшүбүз онкология клиникасына ыраазычылык билдиребиз. Эгерде балалуу болгонду самап, бирок кандайдыр бир себептер менен балалуу боло албай жүрсөңүздөр, онкология клиникасына кайрылыңыздар демекчибиз. Кыска убакыттан кийин сиздер менен кайрадан жолугушабыз. Негизи эле төрөттөн кийин канча убакыттан кийин машыгып башташ керек, же болбосо денебизди кантип калыбына келтирүү тууралуу азыр биз сиздерге фитнес тренер Алина Кудаярованы тааныштырабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен өзүм кош бойлуу аялдарды төрөткө даярдайм. Өзүм 2 баланын апасымын. Жана төрөттөн кийин калыбына келүүгө жардам берем. Бүгүн аябай көп пайдалуу маалыматтар топтоп келдим. Төрөттөн кийин кантип туура биз калыбына келебиз. Анда эмесе сиз эң алгач биздин көрөрмандардан, соц тармактардан бизге суроолор келди. Төрөттөн кийин канча убакыттан кийин машыгып башташ керек? Аябай сонун суроо, анткени азыр төрөттөн кийин аялдар туруп эле иш жасап кетишет. Улуу балдары бар, улуу балдары менен алек болуп кетишет жана өзүнүн калыбына келүүсү калып калат да. Анан көп жылдан кийин алардын баардыгы жанагындай оорулар болуп өзү жөнүндө айтып баштайт. Ошондуктан айтып кетет элем, төрөттөн кийин бир жумада эң сонун бул жатып, үйдө туура дем алып, бүгүн биз күнүгүүлөрдү көрсөтөбүз, туура дем алып, калыбына келиш керек да. Бир ай аял деген өзүнө камкордук көрүш керек. Ор нерсе көтөрбөй, улуу балдарды көтөрбөй, жатып, ысык шорпу, ысык чайларды ичип, үйдө калыбына келиш керек. Немесе ушул алдын ала ушул биздин көрүүчүлөргө бир-эки көнүгүүлөрдү көрсөтүп берсек, биздин көрөрмандарыбызга. Ооба, азыр дагы кыскача айтып кететін нерсе, негизи калыбына келүү бул боюнда бар кезде эле башталат. Ошондуктан мен боюнда бар кездеги аялдар менен иштейм. Жана бул жакта мен дене түзүлүштү көрсөтүп кетейин дедим эле. Боюнда бар аялдын, мындайча айтканда, осанкасы бузулат да. Бул туура осанка аялдын. Бул деген курсак чоңоюп баштагандан кийин аялдын жамбашы ылдыйга карап мынтип
чыга баштайт. Ооба. Бул бел ооруга алып келет, жана жамбаш түбүнүн алсыздашына алып келет да. Жатын немелери, булчуңдары алсыздаганына алып келет. Жана бул деген ооба бел оору башталат. Бул жакта биз аябай мындай аял киши алдыга чыгарып, ооба, ушул жактан көп неме дисфункциялар башталат да. Ошондуктан боюнда бар кезде эле, ошондуктан мен боюнда бар аялдарга машыгуу өткөрөм. Денени даярдайбыз. Төрөттөн кийин болсо аябай кылдаттык менен башташ керек. Жатып, дем алуу көнүгүүлөрүн жасап, жана азыр биз көрсөтүп кеткен көнүгүүлөрдү жасасак болот. Бирок эч убакта жанагындай азыр төрөттөн кийин бул билбестиктин себебинен жанагынтип секирип, чуркап башташат. Бул аябай көп жанагындай немелерге, последствияларга алып келет. Мисалы үчүн жана зара кармалбоо, жана жатын немелери, булчуңдары да неме алсыздап баштайт. Ошондуктан немени восстановление после родовду немени башташ керек. Кылдаттык менен, машыгууну кылдаттык менен башташ керек. Жана азыр сиздерге көнүгүүлөрдү көрсөтүп кетсек. Анда азыр сиздер үчүн биздин жалпы айымдардагы биз менен катарга туруп машыгууну чогуу баштайлы. Сиздер үчүн бир эки көнүгүүн көрсөтүп берели. Ооба, көрсөтсөк болот. Жактан. Биздин экран артындагы айымдарга дагы кулагына күмүш турган биз менен чогуу машыгууну көрүп, аны менен катар өзүңүздөргө сактап, биздин баракчаларыбызга дагы бул тиркелет сөзсүз түрдө. Андан кийин биздин эфир бүткөндөн кийин дагы өзүңүз каалаган убакта, каалаган шартта жасай берсеңиздер болот. Эң биринчи айтып кетүүчү нерсе биздин төрөттөн кийин ар бирибиздин денебиз индивидуалдуу. Мисалы үчүн бизде бир аялдын бул жакта биздин булчуңдарыбыз бар, прямые мышцы живота деп коет. Бирөөлөрдүкү ал жакшы мынтип биригип кетет, бирөөлөрдүкү наоборот ажырап кетет. Ошондуктан биз бул ажырабаш үчүн ичибиз дайыма ушундай сулуу, мындай подтянутый болуш үчүн биз только мындай чекебиз менен жатышыбыз керек, через бок. Акырын отуруп, мисалы үчүн азыр экөөбүз көрсөтөбүз, келиңиз. Отуруп, только через бок жатышыбыз керек. Мынакей. Ушундан жатабыз. Жатыңыз. Экөөбүз көрсөтөбүз. Эң биринчиден биз дем алууну башташыбыз керек. Дем алууну туура жүргүзүүнү башташыбыз керек. Колубузду ушул жака коебуз. Анткени биздин денебиз 9 ай бою баланы көтөргөндөн кийин ичибиз чоюлат, ткандарыбыз чоюлат. Ошондуктан биз дем алуу системасын кайра жакшыртышыбыз керек. Колубузду биздин жатын болгон жака коебуз дагы. Ошол жака дем алабыз. Биз бул эмнеге керек? Биз 9 ай көтөргөндүн себебинен биздин мээбиз жанагындай унутуп калган. Бул жакта биздин байланыш жок. Ооба, ушул байланышты кайра жакшыртуу үчүн биз эң биринчи төрөттөн кийин дем алууну жакшыртышыбыз керек. Бул көнүгүү өтө пайдалуу. Мен айтып кеткен диастазды дагы бул жакшыртып, мындай эки биздин калыбына келтирет. Ооба. Эң биринчи колубузду коебуз дагы ушул жака биздин демибизди жөнөтөбүз. Аракет кылыңыздар. Мен сизге көрсөтсөм болобу? Негизи эгер бул жакта связь жок болсо, бул жака демди жеткириш өтө кыйын. Бирок аракет кылышыбыз керек. Көп аялдар өйдөнкү төшү менен дем алат. Бул дагы туура, негизи диафрагмасы иштеш керек. Бирок ушул жакта жатынга дагы дем жетиш керек. Эгер жетпесе, бул жакта мээбиз болсо, бул жакта байланыш үзүлөт экен да. Ошондуктан колуңузду коесуз дагы ушул жака дем аласыз. Сиз дем немеңиз байланышы жакшы экен дагы. Иштесе болот. Бул жака байланыш болуп келиш керек да дем дагы. Ушул көнүгүүнү төрөттөн кийин, 1-2 күндөн кийин эле баштаса болот. Анткени ушул жакта немени байланышты үзбөш керек. Ооба. Бала чоңойгон чейин бул биздин дайыма болуп турган системабызда. Аял киши эмес, адам баласы күнүгө 17 000 жолу дем алат жана дем чыгарат. Ошол системага биздин жамбаш түбүбүз, тазовое дно деп коет орусча, кошулуш керек. Аял киши бул жак менен дем албаганда, биздин гинеколог эжебиз айтып кеткендей эле, жанагындай дисфункциялар башталат. Зара кармалбоо, жатын немеси түшүп калуу да. Жакшы. Эми кайра на бочок жатып турасыз дагы. Биз ар бир көнүгүүлөрүбүздү бир гана ушундай 4 буттап жатып жасашыбыз керек. Анткени төрөттөн кийин бизде бүт ткандар, булчуңдарыбыз чоюлган
состоянияда. Ошондуктан абалда турат. Ошондуктан ошонун баарын жакшыртыш үчүн биз бир гана жатып, анан 4 буттап, анан отуруп, анан гана туруш керек. Ошондуктан төрөттөн кийин эле баары эле кайра чуркап эле жанагындай дароо ишке киришип ооба ишке киришип жанагындай пресс көнүгүүлөрүн жасаганга болбойт эч эле. Ошондуктан экөөбүз акырындан кылдаттык менен баштайбыз. Биз азыр жамбашыбызды кыймылдатабыз. Биздин жамбашыбызда өтө көп жана кан айлануу системасы жүрөт. Ошол системаны жакшыртыш үчүн биз экөөбүз гана эмес, эжекелер дагы баштайбыз. Бул жакта колубузду коебуз дагы, жамбашыбызды акырындан кыймылдатып баштайбыз. Бир гана жамбаш кыймылдайт, белибизди жоңгоюуга аракет кылабыз, жамбашыбызды кыймылдатып, бул жакта кан айлануу системасын жакшыртканга аракет жасайбыз. Ушундай көнүгүүлөрдү бир 10-15 жолу жасап, бир жака белибизди кыймылдатпай, экинчи жака дагы кылабыз. Ошондо күнүнө бир 15 жолу оң жака, 15 жолу сол жака. 15 жака солу жолдога. Ооба, бул жакта кан айлануу системасын жакшыртабыз да, жана мен айтып кеткендей эле мээге жана сигналдарды беребиз. Бул жакта биздин биз жамбашыбыз бар, унутуп калба дегендей элечи. Эми бул жакта жамбаш сааты деп коет. Бул экинчи упражнениябыз. Саат 9-ду карайт, анан кайра 3-тү карайт. 9-ду карайт жамбашыбыз. Өйдө көтөрүп, анан кайра ылдый түшүрөт. Ооба. Жамбашыбыз 3-тү карайт, өйдө карайт, анан ылдый карайт. Өйдө ылдый. Будан дагы 15 жолу жасаңыздар. 15 жолу жасайсыз дагы. Бутуңузда кичине аралыгын чоңойтобуз дагы. Артка жака тартабыз. Ооба. Колубузду алдыга жылыр. Бул көнүгүү белди дагы аябай жакшы тартат дагы, бел оорусун дагы жокко чыгарат. Алдын алат, Алдын алат, ооба. Тартабыз. Азыр эмне сезип жатасыз бул жакта? Азыр меники тартылып атат. Тартылып атат, жана мындай ооруп атабы, жана наоборот мындай сизге жагымдуу болуп Мага жатабы? азыр комфортно болуп атат. Комфортно болуп атабы. Анан кайра эле алдыга жылабыз дагы, жамбашыбызды түшүрөбүз дагы, өйдөнү көздөй, мындай умтулабыз. Кайра арткага тартабыз дагы, биз бул жакта жамбашыбызды тартып, ооба. Кайра баштапкы абалыбызга келебиз, э? Кайра баштапкы абалыбызга. Кайра түшүрөбүз дагы, бул төрөттөн кийин эң сонун өйдөгө умтулабыз. Кайра дагы ушудан 15 жолу жасаңыздар. Үчүнчү күнүгө. Жана бул жакта биздин көзүбүз дагы мындай ылдыйды карабаш керек да, ылдыйды караса болду, бүт мындай биздин өйдөңкү жагыбыз жабылып калат, төшүбүз. Керисинче кайра зыян келтирип баштайбыз. Зыян келтирет, ооба. Ошондуктан бизде азыр канча көнүгүү калды? Дагы 3 көнүгүбүз. 3 көнүгүү калды. Биздин Instagram баракчабыздан калган 3 көнүгүүнү көрсөңүздөр болот. Аны сөзсүз түрдө тартып бүтүрүп коебуз. Биздин азыр убактыбыз чектелүү болгон үчүн биз азыр маегибизди уланталы. Чоң рахмат Алина. Мынакей биздин көрүүчүбүз көргөндөй, жөнөкөй гана көнүгүүлөр менен биз өзүбүздүн төрөттөн кийинки ден соолугубузду бир топ чыңдап алсак болот экен, э? Чоң рахмат Алина. Рахмат сизге. Анда эмесе биз кайрадан маегибизди улантсак, э? Көбүнчө айымдар баягы эрозия, миома деген ооруларга көп чалдыгышат дагы, бирок мындай карап кетсек көбүнчө билбейт экен бул оорулар тууралуу көп маалыматты. Азыр дагы мындай айта кетсеңиз бул оорулар жөнүндө. Эмнеден мындай оорулар козголот? Эң баягы туура суроо, өтө актуалдуу, көпчүлүгү сурашат. Азыр балким көңүл буруп аябай коюп болуп атса керек. Эрозия боюнча айтып өтөйүн. Биринчи көпчүлүгүн кызыктырат. Бул эрозия, мисалы үчүн бул биздин тилде алсак, бул эктопия деп айтылат. Но элге түшүнүктүү болуш үчүн жөнөкөй тилде эле айтып берейин. Эрозияда бул эмнеден пайда болот? Биринчи төрөттөр болот, бойдон алдыруу болот, воспалительный процесстер болсо, ошондон кийин пайда келип чыгат. Бирок бул ушул эрозия, ушул эктопия бул нормага кирет. Нормага кирет, а то элдерде менде врач эрозия бар деди деп баягы уйкусу качып ойлонушу мүмкүн, кыжалат болупчу. Бирок ошол эрозияңыз сиздики нормабы же норма эмеспи билиш үчүн төмөнкү 3 текшерүүдөн өтүш керек. Себеби баягы норма эрозияны биз тийбейбиз. Ошол бойдон балдарын эмизип, чоңойтуп, кийинкилерин төрөп, бирок бир жылына бир жолу сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп турат. Чтобы үстүнө башка бөлөк жаман оору кошулуп калбашын билиш үчүн. Ал эми баягы жаман эрозия бул дисплазия деп коебуз. Мен азыр эми жөнөкөй тилде түшүнүп бердим да. Дисплазия же предраковый состояние, кээде баягы жаман залалдуу ооруга да өтүп кетет. Ушулар барбы жокпу эле кабар алып билип турушубуз керек. Бардыгын эле сөзсүз түрдө күйгүзгөнгө болбойт. А бирок эгерде азыр мен жогоруда айтып өткөндөр кошулуп ошолор пайда болуп калса, бул учурда
убагында алып, алдын алып, ошол жерде же биопсияга тапшырып күйгүзө турган болсо, күйгүзүш керек болот. Кантип текшеребиз, что жаман же жакшы экен? Биринчи, Кудайга шүгүр, бардыгыбызда биздин жеке жерлерде дагы, периферияда, жеке лабораториялар дагы уже бар, онкоцитологияга анализ беришет. Азыр жаңы так текшерген түрү жидкостная цитология деп коет. Ошол сыйпаңа берет, анан ВПЧ-га. ВПЧ бул вирус папилломы человека деп коет. Ошол вирус дагы ошол шейкаларды жаман, ошол жатын моюнчасын жаман ооруга алып келгенге түрткү болот. Ушул эки анализди тапшырат, андан кийин үчүнчүсү бул кольпоскопия дейт. Биз аялды жатын моюнчасын аппараттын жардамы менен чоңойтуп, уксус, йод пробалары бар, ошолор менен текшеребиз дагы. Анан ушул үчөөнөн кийин тыянак чыгарса болот. Сиздин шейкаңыз таза, кабаттыр албаңыз жүрүп туруңуз, бирок жыл сайын текшерүүдөн өттүрүңүз. Же тескерисинче, же жакшы эмес, бул ооруңуз 7 жыл, 10 жыл, 15 жыл өтө жаман ооруга айланып кетиши мүмкүн. Алдын алыңыз, текшерүү мындан ары улантыңыз керек, же күйгүзүү керек деп. Анан баягы эме деп коюшат, баягы күйгүзөмбү же ошол көп эме кылышат. Анан кээ бирлери бар, жок, күйгүзгөндөн баягы төрөгөнгө кыйналып калат экен деп. Азыр жаңы методдор, Кудайга шүгүр, баягы радиоволновый методдор менен дарылап лечение кылса, төрөттөн кийин төрөт учурунда баягы булар коопсуз болуп эсептелинет. Ошол эрозия учурунда анализ тапшырат деп атасызбы, ВПЧ-га тапшырат дедиңиз. Анан ошол нормадан ашып кеткен учурлар же нормага таптакыр эле жетпей калган учурлар да болот экен да. Анан нормадан ашып кетсе, эгерде дароо эле ошо залалдуу оору бар деп кабатырланып башташат экен да. Буну дагы аныкташ үчүн да башка этаптардан өтүш керек да. Эгерде мисалы үчүн аял бүгүн ВПЧ-га барып тапшырса, таза чыгып калса, эртең врачына жеткиче уйкусу качып кетет. Анан бул учурда эгерде ВПЧ положительный бар болуп калса, бул сөзсүз түрдө уже бүт эртең жаман ооруга өтүп кетет дегенге жатпайт. Кошумча текшерүү, сиз азыр айткан эң туура эме, кийинкиси ошол онкоцитология, анан кольпоскопия. Эгерде экөөсү тең таза жакшы чыкса, ал ВПЧ-га кайрадан 16-18 ай өткөндө кайра тапшырылат. Аны организм өзү жеңип, организмден чыгарып тазалап коюшу мүмкүн. Анан булардын сиз айткандай титры болот, бул нормадан эмес, бул же бар деп чыгат, же жок деп. Бирок бар болсо аз санда баягы титр деп коет, 3, 5, 7, 3төн жогору болсо бул көбүрөөккө кирет да. Анан бул ВПЧлар бөлүнөт. Өтө коркунучтуу, коркунучу жок, же орточо коркунучтуу деп. Ошолорго жараша баягы бөлүнөт, жазып лабораториялардан текшерилет. ВПЧлар боюнча ошол. Анан азыр Кудайга шүгүр, баягы ушу ВПЧ боюнча вакцина тууралуу да абдан бир маанилүү болуп турат да. Мен мектеп жашындагы курактагы кыздарга вакцина алуу маанилүүбү? Ушул вакцина келгенде бир чет бул өтө жакшы жаңылык да. Себеби канча аялдын өмүрүн сактап алып калып, кийин мунун эми результаты кийинчерээк билинет. Азыр баягы жаш кыздарга берилип атпайбы? Мисалы үчүн биз конференцияларга барганда айтат, мисалы үчүн могул өлкөлөр мынча пайызга жеңди деп. Аялдары вакцина баягы жыныстык катнашка барганга чейин, турмушка чыкканга чейин алынат деп. Баягы азайды, залалдуу оорулардын алдын алып атабыз деп. Анан кээ бир жерде айтты, могул жерде 0%-га чейин жетип атат деп. Анан кантип эмненин жардамын берсек, бир гана кыздарды эле эмес, ошол мектепте окуган, балатка жеткен балдарды дагы вакциналоо менен. Өтө жакшы болмок, биздин деле өлкөбүздө ушул жок болсо, себеби залал шиктер боюнча биринчи орунда аялдарда эмчек оорусу турса, андан кийин мурда жатын моюнчасы ушул шейка турчу, азыр жатын, анан жатын моюнчасы болуп чыгып барат. Демек, вакцина алуу деле баягы ар кайсы соц тармактарга кирсең ар кандай маалыматты аласың, демек вакцина алып коюш керек экен. Вакцина боюнча бирок кандай гана вакцина болбосун, бул ар дайым талкууда болуп келет. Талкууда болуп келет. Эң сонун бизде албетте ушунчалык көптөгөн көйгөйлөр бар. Анын баардыгын карап отурганга бүгүн тилекке каршы убактыбыз тар болуп калды. Бирок ошентсе дагы сиздерге туура пайдалуу маалыматтарды бере алдык деп ишенебиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Кийинки көрсөтүүлөрдө дагы чакырабыз, келип дагы маалыматтар берип кетиңиз. Чоң рахмат сиздерге да. Биздин даярдаган суроолорубуздун азына гана жооп алдык. Дагы да биздин суроолорубуз болот. Ал суроолорго жооп алуу үчүн биздин социалдык тармактагы Арузат ТВ баракчаларыбызга көз салып туруңуздар. Сөзсүз түрдө биз эфирден сырткары дагы гинекологко суроо берип, анан жоопторду сиздер үчүн алып коебуз. Кайрадан кызыктуу түз эфир аркылуу амандашканча.